Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз эли жана Марва телеканалынын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздердин назарыңыздарда Ыйык Рамазан 2025 аттуу долбоорубуздун алкагында жолугуп отурабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал бөлүмүнүн башчысы Бактияр Токтогазы уулу устазыбыз келип отурат. Кызматыңыздарда мен Марс Моитов жана кесиптешим Абдубалиев Асаналы. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, орозоңуздар кабыл болсун. Устаз, кош келдиңиз эфирибизге. Орозо кандай болуп атат? Бисмиллахиррахманиррахим. Орозо жаңы эле башталган, бирок азыр учкан куштай тез эле өтүп баратат. Мына биз акыркы ошо Рамазан айынын 10 күнүндөбүз. Аябай тез. Бир четинен түн узун болуп, күн кыска болгондуктанбы аябай тез жана жеңил өтүп атат. Мына өзүңүз айтып өткөндөй акыркы 10 күнгө дагы жетип келдик. Акыркы 10 күндүн фазилеттеринен баштасак. Фазилети бул бизге ошол орозону түшүндүргөн, өзү иш жүзүндө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринде Айша энебиз чогуу жашаган, бирге тамактанган, бирге ары бери жүргөн. Ошол момундардын энеси Айша энебиз айтат, качан Рамазан айынын акыркы 10 күнү келгенде пайгамбарыбыз ычкырын бекем байлачу дейт да. Бул дегени ибадатка толук кетчү. Ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүн дагы ошого үндөчү дейт да. Бул демек дүйнө иштери менен азыраак алектенип, ибадат, Кудай Таалага жакындоо ошо менен көп болгон. Бул эми пайгамбарыбыздын кылган, көрсөткөн бизге жол жобосу да, ибадатты кандай кылуу керек. Ал эми карапайым жөнөкөй бизге окшогон адамдар пайгамбардын алдында демек андан дагы көбүрөөк кылыш керек деген түшүнүк келет да. Ошондуктан бул акыркы Рамазандын 10 күнү биз үчүн бир алтындай болгон убакыт. Сооптору баарыбызга белгилүү болгондой эле эселеп берилинчү күн. Ошондой эле бул акыркы 10 күндүн өзгөчөлүгү эмнеде? Кадыр кечесинде да. Пайгамбарыбыздын ошол өзүнүн эле хадистеринде акыркы ошол так түндөрдө издегиле деген хадиси бар да. Анан көпчүлүк алымдар 26-сынан 27-сине караган түнү деп чечмелешет. Кандай гана болбосун, биздин максат көбүрөөк ошол кадыр түн болсо керек деген ниетте ушул түндөрдү ибадат менен өткөзгөнүбүз жакшы. Ибадат дегенде биз түрлүү ибадаттар керек да. Мисалы үчүн биз Алла Тааланы эстеп зикир кылабыз, Кур'ан окуйбуз, ошо таравихтен сырткарыда балким нафил намаздарды окуйбуз, күчүбүз жетсе, балким бир диний дарстарды беребиз, түшүндүрөбүз дегендей да. Иши кылып ошол пайдалуу өтсүн деген мааниде. Устаз, Рамазан айында биз мусулмандар фитр садака беребиз. Быйылкы муфтияттын чечими канча сом болду и канчадан берилет? Быйылкы фитр садаканын баягы өлчөмү бизде баягы 3-4 баягы буудайдан баштап арпа, мейиз, анан курма деп ушундай 4. Эң азы бул 50-60 сомдон башталат. Бул буудайдан. Анан эң кымбаты бир 900 ушундай бир сомго чейин да. Биздин ошо фатва бөлүмүнүн, ошо муфтияттын чыгарган бул фатванын максаты эмне? Биздин коомчулукта ар кандай ар катмардагы адамдар жашайт. Колунда бар, колунда азыраактар бар, колу жука дегендей байлар бар. Ошого жараша ошо фитр садаканы берсин деген бир максатыбыз. Анан быйыл ошол мурдада кылып жүргөнбүз. Биз ошол QR код аркылуу төлөө ыңгайлаштырылган бир түрүн дагы киргизгенбиз да. Электрондук капчыктар аркылуу дагы азыркы бизде кеңири тараган ошол аркылуу дагы фитр садаканы төлөп койсо болот. Атайын мешитке барып,
баягы кутучасына салам деп жүрбөстүн. Ал эми мечиттегилерге дагы, мечитке келгендерге дагы ошол QR коддор коюлган. Ошол телефон аркылуу кайсы банкта эсеби бар, ошол аркылуу төлөй алат да. Бул дагы мүмкүнчүлүк. Анан фитр садака маселесинде көп мындай сурап калышат. Ошол өзүбүздүн айлана чөйрөдөгү муктаж болгон адамдарга берип койсок болобу дейт. Албетте болот, шарият уруксат берет. Бирок маселе биздин ошол муфтияттын көтөрүп аткан маселеси бизде көбүрөөк топтолсун, анан ошо муктаждарга көбүрөөк каражат тийсин деген максатта. Көпчүлүк адамдар эң аз суммада берет, баарыбызга маалым. Ал эмне канча болушу мүмкүн? Бир 300 сом, 400 сом болушу мүмкүн. Жага да жетпей калышы мүмкүн да, мисалы. Ал эми ошол эле адам 1000 сом алса, 2000 сом алса, бул жакшыраак эмеспи? Ошондуктан ошону эске алуу керек. Анан фитр садака биздин мазхабта, Ханафи мазхабында Рамазан башталгандан баштап, ошо Рамазан бүткөнгө чейин уруксат. Анан милдеттүү түрдө айт намазга чейин берүү керек. Ал эми айт намаздан кийин бере албай калып, айт намаздан кийин эмне кылам десе, ал эми кадимки эле садака болуп калат. Анан бериш керек. Ал мойнунан түшпөйт да, бериш керек. Анан фитр садаканы берип атканда эки бир маани бар, эки бир чечим бар. Биринчиси биздин алымдар айтат, колунда бар адам бериш керек дейт да фитр садаканы. Бул эмне үчүн десе, Кудай Таала адам баласына мындай ден соолук берди, алты саны аман, жакшы жүрөт, кандай бир деңгээлде сен Кудай Тааланын алдында бир шүгүрчүлүк кылып бир садака бер. Бул биринчиси. Экинчи да бир мааниси, ушул Рамазан айында орозу кармап жатканда кандай бир ката кемчиликтер болот экен адамдарда. Орозосунда да. Ошону кандай бир жуу иретинде, оңдоо иретинде берилчү садака да. Ушундай деп түшүнүш керек. Сиз мына адал бөлүмүнүн башчысысыз. Бүгүнкү күндө сиздерге келип бай ишкерлер сертификат алышат, Бүгүнкү күндө сертификат алыш үчүн кандай шарттар болушу керек? Же кандай шарттар менен бересиздер деген суроо. Бул жерде мен учурдан пайдаланып айткым келет. Биз буга чейин Кыргыз стандарт менен чогуу биргеликте берип келгенбиз халал сертификатын. Эми азыр алар менен да иштешебиз, бирок сертификатты да өзүнчө жеке дагы берели деген биздин пландар болуп атат жакынкы арада. Биз ошо халал сертификатты кайсы негизде беребиз? Мамлекетте талап кылынган талаптар бар, коюлган шарттар бар. Ошол негизде тактап айта турган болсок, бул мыйзамдуу иштеген ишкер болуш керек. Ал жеке ишкер же патент, же болсо жеке ишкер деген баягы салык кызматынан кагаз берилет да. Кайсындай бир ишмердүүлүк менен алектенгенге. Ошондой болуш керек. Андан кийин анын өндүрүш боло турган болсо, балким ал эт азыктарын өндүрөт. Санэпидстанциянын чечими болуш керек. Ошол продуктуларга болгон тиешелүү кагаздар болот, мисалы сертификаттар болушу мүмкүн. Ал этти кайдан алат дегендей да, мисалы кошулмалар, май алышы мүмкүн, туз алышы мүмкүн дегендей, ошого тиешелүү кагаздардын негизинде анан биз ошол халал сертификатын беребиз. Негизи бул халал дегенде эле баягы этке көбүнчө баягы суроолор этке карата берилет эмеспи? Анан ошол эле убойный цехтерге сиздер сертификат бересиздер. Эгерде бир ишкер же болбосо кафе иштеткен адам десек, ошол убойный цехтен барып эт алганы жетиштүүбү? Же алар дагы өзүнчө сертификат алышы шартпы? Бизде мындай да, ошол өндүрүш өзүнчө болду эсептелинет. Мисалы үчүн ошо эт менен алектенген, мисалы тоңдурулган манты, чучпара бирдемелер өндүрүшү мүмкүн да, пельмень дегендей. Бул тарап. Анан ушул жаат халал сертификатын алам деп атат. Биздин талап мындай. Сенин этиң халал сертификаты болуш керек дейбиз да. Ал дегени сен келишимиң болсун. Ошол халал сертификаты бар мал сойгон тарап менен. Ишенимдүү. Келишим да болуш керек да. Балким ал
орто жолдон башка дагы эттер келип калса кошуп жибербестен да. Дайыма бир ишенимдүү ошону биз талап кылабыз. Албетте баягы мал союлчу жерге берилген сертификат башка да. Ал эми баягы эт азыктарынан чыгарган бир продуктуну чыгарган ишкананын сертификаты өзүнчө болот. Бул тарап мал сойгон тараптын сертификатын көтөрүп алып, мына меники адал деген болбойт да. Себеби бул өндүрүш башка. Бул бир эле эт эмес, ал жерде уун жана башка дагы кошулмаларды кошуп, бизге анан жанакындай продукту чыгарышы мүмкүн да. Мисалы, мал баккан адамдардын ортосунда мындай сөз бар да. Мал өлүп калса, арам өлүп калса, колбасный цехке өткөрүп сал деген бири-биринде кандайдый сөздөр жүрөт. Ошого мындай бир бөгөт кое турган чараны сиздер жүргүзө аласыздарбы же аны мамлекет жүргүзө алат? Биз муну үндөө иретинде гана жүргүзүп келебиз да. Үндөө. Себеби бизде андай бийлик жок. Биз барып баягы тыйып сала тургандай, штраф бере тургандай, жаап сала тургандай, биздин болгон аракетибиз биз аларды туура жолго, мусулмандар, силер мусулмансыңар да. Кудай Тааладан корккула, ошол арам малыңарды союп, же болбосо өлүп калса өткөзүп, колбаса кылып башка бирөөлөргө азык кылам дегенде корккула. Силер жооп бересиңер. Ошондой таризде биз аларга үндөө иштери менен баягы алектенебиз. Албетте мындай сөздөр бар. Ошо колбаса цехтерге өткөзүп салдык, кээ бир компаниялардын аттарында айткан учурлар бар да. Анан бирок ушуну дыкат териштирип келген кээ бир компаниялар да бар да. Мисалы үчүн бир чоң компаниянын атын жамынып, бирөө айтат да, мен ошолорго берип салгам дейт, чоң кыйкырып айтат да. Сен чындап эле ошолорго өткөздүңбү деп, мындай териштирип келген учурда орто жолдо баягы үзүлөт да, көрсө бир тааныбаган эле бир адамга берет. Ал компаниянын атын жабынып алган. Бирок ошондой да учурлар бар да. Ошондуктан биздин адамдар мындай бир кабар келгенде аны сүрүштүрүш керек да, такташ керек. Барып, чындап эле сен өткөздүңбү ошол тарапка? Ошол адамбы каяка алып кетти деп териштирбесе, бирөөнүн баягы аброюна мындай шек келтиришет да. Анан эт маселеси дагы актуалдуу. Бул баягы биздин коомчулукта, себеби ал жанакы өлүмтүктү, ушу тарпты бир эле колбаса азыктарына колдонбойт да. Цехтер көп. Бизде шаурма деген толтура мисалы да, мен мисалга айтып атам, баягы бирөөнүн кармап алган жокмун дегендей да. Ошондуктан эт маселесинде өтө мындай этият болушубуз керек. Анан өзү баягы баалуу тамак кымбат болот экен да. Себеби баягы арзан эт болсо келет да, өткөзөт. Анан арзан эттен арзан продукт чыгат да. Ал ошончо жанакы шаурмада ошончо эттин, нак эттин болушу чоң бир күмөндү жаратат да. Албетте бул баягы технология. Биз эгер аны айта турган болсок, мисалы үчүн азыр кээ бир заттар бар, эттин дамын берген, эт сымал көрүнгөн, бирок ал чыныгы эт эмес да. Мисалы үчүн соя деген бир зат бар. Ошол өсүмдүктөн, ошондон кошуп жана башкаларды кошуп бир эт чыгарат да. Эми аны эттей көрүнөт. Ошондой эле тооктун баягы сөөктөрүнөн аябай ушу майдалап бир чыгарганда бир этти, бир аз эттерди кошуп чыгарган бир дагы бир азык бар. Бул дагы баягы жегенде эттей эле сезилиши мүмкүн. Демек, алуучулар аябагандай дыкаттык менен көңүл буруш керек. Буруш керек ар бир азыкка. Бактияр устаз, келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Суроолорубузга такдаана жооп бердиңиз. Көрүүчүлөргө бир акыркы сөзүңүздү айтып койсоңуз, эркин микрофон сизге. Учурдан пайдаланып, биздин телекөрүүчүлөргө акыркы ошол Рамазандын 10 күнүндө турабыз. Биздин убакыттар текке кетпесин.
биздин ошол руханий азыгыбыз кийинки дагы Рамазанга жете тургандай бир азыкты алып, бир ыймандуу, тартиптүү, адептүү абалда кетели деген пикирди айткым келет. Келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ыйык Рамазан 2025 аттуу долбоорубуз алкагында эфир кылдык. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.